Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Кайрадан силер менен жолугушканыбызга биз абдан кубанычтуубуз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз абайлагыла омуртка деген теманы силерге сунуш кылабыз. Арканын, белдин, жамбаштын оорусу жөнүндө сөз болот. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө силерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз жана Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын аяктайбыз. Кудай өзү ага батасын берсин. Анда эмесе биздин арка омурткабыз жөнүндө биз эмнени билишибиз керек? Арка омуртка оорулары адам баласына илгертиден бери эле белгилүү. Бул оорулар менен адамдар илгерки кезде эле көп оорушкан. Улуу Гиппократ көптөгөн омуртка ооруларын билчү жана аларды дарылачу. Ал убакта омуртка ооруларын дарылоо үчүн массаж, атайын жасалган кеп, орусча айтканда корсет жана көптөгөн башка жабдыктар колдонулчу. Кыр арка дененин дал ортосунда жайланышкан. Ал баш сөгүнөн баштап өтүп, бүт дене бою өтүп, куймулчак омурткаларына жетет. Ал денеге тирек болуу менен бирге дагы денени кыймылдатуучу орган болуп эсептелет. Кыр арканын жардамы менен дене ар кандай түрдөгү кыймылга келе алат. Мындан тышкары, кыр арканын сөгүнүн ичинде жүлүн жайланышкан. Жүлүн так иштебесе, адамдын нормалдуу жашоосу мүмкүн эмес. Кыр арка жүлүн үчүн атайын кутуча болуп эсептелет. Тагыраак айтсак, ага сейф катары кызмат кылат. Кыр арка моюн, көкүрөк, бел, көчүк жана куймулчук омурткаларына бөлүнөт. Белдин, жамбаштын оорусу, бутка чаап түшкөн оорусу адамдар арасында кеңири эле тараган. Белгилүү бир хирург минтип айткан: көбүнчө операциядан кийин кээде адамдын тагдыры, өмүрү жана ден соолугу ушул 2-3 миллиметр гана болгон омуртка каналына көз каранды болуп каларын мен көп ойлойм. Ал эми биз өзүбүздөн мындай кошумча кылып кеткибиз келет. Кудай адамды кандай гана таң каларлык жараткан. Жана биз өзүбүздүн денебизге көбүнчө кайдыгер болуп, ага камкордук кылбайбыз. Аны сактабайбыз. Көбүнчө эң маанилүү орган болгон арка омуртканы. Денени чыңдоо ишинде жок дегенде бир тамчылык эмгек кылыш керек да. Өзгөчө бел оору деген эмне экенин башынан өткөзгөн адамдар. Эң маанилүүсү ал оору экинчи кайталабагандай кылыш керек. Ал эми бул үчүн бир нече маанилүү эрежелерди эске тутуп алыңыздар. Алар кандай? Эгерде сизге оор жүк көтөрүү керек болсо, эч качан денеңизди алдыга ийип, бутуңузду түз кармабагыла. Бутуңузду тизеден бүгүп отуруңуз. Денеңизди түз кармаңыз же кичине артты көздөй кичине кайкалай кармаңыз. Башкача айтканда, штангисттер сыяктуу 20 килограммдан ашык жүк көтөрбөөгө аракет кылыш керек. Эсиңизде болсун, өзгөчө үй тиричилигиндеги жүктөөлөр коркунучтуу. Мисалы, шкафты жылдыруу же оор мешокту көтөрүү жана башкалар. Көпкө чейин бүкчүйүп отуруудан же жайсыз абалда отуруудан алыс болуңуз. Мисалы, кир жууганда. Эгерде мунсуз мүмкүн эмес болсо, ар бир 15 минут сайын денени түзөп, белди жумшартып алып туруш керек. Жаткан жериңиз түз жана катуу болуш керек. Төшөктүн алдына жыгач тактай коюп коюш керек. Аялдарга такасы бийик туфличен жүрүү сунуш кылынбайт. Анткени мындай учурда бел алдыга ийилип, омурткага күч келет. Белди муздатып алуудан алыс болгула. Атайын бел тарткыч же штангисттин жазы кайыш курун тагынып жүрүүгө аракет кылгыла. Атайын бел тарткычты, орусча айтканда корсет, кара жумушкылардын алдында же
чалынып жыгылып кетүү коркунуч алдында сөзсүз кийгиле. Адиси боюнча дайыма алдыга бүгүлүп туруучу же оор жүк көтөрүүчү адамдар дайыма бел тарткыч же кур тагынып жүрүүлөрү зарыл. Бул дагы белде ар кандай оорулар пайда болгондо да зарыл. Эгерде болбой эле белиңиз сыздап ооруй баштаса, ишиңизди бир нече күнгө токтото туруңуз. Белиңизге перцовый пластырь же горчичник коюңуз. Мончого түшүүгө ысык ванна, грелка, ысык кум басууга таптакыр болбойт. Эгерде 2-3 күнгө чейин ооруганы кетпесе, анда врачка кайрылыңыз. Күнүгө атайын дарылоочу көнүгүүлөрдү жасаңыз. Эгерде ким бул көнүгүүлөргө кызыкса, анда бизге кат жазыңыз. Биз сизге аларды айтып беребиз. Эртең мененки убакытты элестетиңизчи. Таттуу уйкуңуз тарады. Сиз ойгондуңуз. Бирок төшөктөн турууга шашылбаңыз. Чалкалап жатып, өзүңүздү бош коюңуз. Жакшы бир нерсе жөнүндө ойлоңуз. Чоюлуп, муундарыңызды түздөңүз. Булчуңдарыңызды кыймылга келтирип, бир аз ичиңиз менен дем алыңыз. Тизеңизди жай көкүрөгүңүзгө тартыңыз. Кайра алгачкы абалыңызга келиңиз. Бул көнүгүүнү 2-3 жолу кайталаса болот. Ичиңизге коңторулуп, акырын колуңуз менен туруп, ийилиңиз. Бирок жамбашыңызды төшөктөн албаңыз. Мындан кийин бутту бүгүп, чөк түшүп отуруңуз. Дагы бир жолу белиңизге ийилип, мына ушундан кийин турсаңыз болот. Бул көнүгүүлөр көп деле убакытты талап кылбайт. Бирок бел оорусун алдын алууга кандай гана пайда берет. Ден соолукта болуңуздар. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ал эми азыр болсо, биздин руханий ой жүгүртүүлөрүбүздүн убагы келип жетти. Биз ислам динин негиздөөчү Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын аяктайбыз. Кудай ага өзүнүн батасын берсин. Мухаммед ак ниеттүү, адилеттүү жана токтоо адам болгон. Ал эч качан өзүнө адамдын акылына сыйбаган касиеттерди ыйгарчу эмес. Куранда 18-сүрөдө ал мынтип айткан: Айт, мен силерге окшош эле пендемин. Болгону силердин Кудай, биздин Кудай ааламда Кудай бирөө экенин асманда мага ачып берген. Мухаммеддин токтоолугу жөнүндө 28-сүрөдө айтылган: Качан биз ага биздин ишибизди жүктөгөндө, сен Муса менен тоонун кыбла тарабында жок болдусуң. Сен күбөлөрдүн катарында жок болдусуң. Качан биз Мусаны чакырганда, сен Синай тоосунун боорунда жок болдусуң. Бирок Кудайдын кайрымдуулугу менен сен элге элчи болуп тандалдың. Буга чейин сенде өкүл жок болчу. Мухаммед тирүү Кудайдын ишенимин тарата баштаганда, ал шылдыңга алынып, жек көрүүчүлүккө жана ырайымсыз куугунтукка алынган. Анын өзүн жана досторун жакырлантышып, жана анын бүлөөсүнүн көпчүлүгүн жана анын жолун жолдоочуларды бөтөн жерден калкан сиздөөгө мажбур кылышкан. Бул куугунтуктоолор Мухаммеддин ишенимин ого бетер чыңалтып, жана ал каерде жүрсө да тирүү Кудай жөнүндө үгүт иштерин таратып жүргөн. Анын тараткан иштеринен өзүнүн эле уруулаштары баш тартышты. Бул жөнүндө 2-сүрөдө мындайча жазылган:
Алланын жолун жолдогула десе, жок, биз ата бабасы эмне кылса, ошолордун жолун жолдойбуз дешет. А эгер ата бабалары эчтеме түшүнбөгөн түркөй болсочу, анда булар түз жолго түшпөй калабы? Кудайга сыйынбагандар, дүйнөдө эчтеме укпагандар, же дүлөйгө кыйкыргандар, алар айбанча чаңыргандар, дудукча жаңдагандар, кашайып калгандар. О Кудайга сыйынгандар, биз ыйгарган ырыскыны жеп, убайын көргүлө да Аллага алкыш айтып бата тилегиле. Мухаммед дайыма коркунучка кабылып турчу. Анын артынан түшүшүп, кээде сабапта коюшчу. Ушундай оор кыйынчылыктарга карабай, жана ошол араптардын түшүнбөстүгүнө карабай, Мухаммед жана анын шериктери исламды таратуу боюнча чыдамдуулук менен жана максаттуу иштерин жүргүзүшкөн. 630-жылдары анын миңдеген жолдоочулары болуп калган. Мухаммед Алла Тааланын колдоосу менен бийлик, кудурет жана атак даңк тапты. Өзүнүн көздөгөн максаты ал тирүү Кудайга ишенүүгө жана Кудайдын мыйзамдарын аткарууга чакырган. Ошону менен бирге ал ишембинин ыйыктыгын сактоого чакырган. Бул жөнүндө 4-сүрөдө мындайча айтылат. Жана осуяттап туруп, алардын үстүнө тоо орноттук. Биз аларга эшигинен эңкейип киргиле дедик. Жана да ишембини бузбагыла дедик. Алардан бекем осуят, катуу ант алдык. Мухаммед кудуреттүүлүккө жетүү менен көп сандаган атчан аскери болгон. Жана дайыма Кудайдан безгендерге ал согуш жүргүзүп турган. Анын аскерлерине аялдарды жана балдарды өлтүрүүгө, дарактарды жана буудайды жок кылууга катуу тыюу салган. Мухаммеддин аскери Сирияда, Африкада, Испанияда, Италияда жана башка өлкөлөрдө болушкан. Мухаммед чыныгы христиандарга, чыныгы Кудайга ишенген жана ишемби күндүн ыйыктыгын сактоо жөнүндөгү заңын сактагандарга тийчү эмес. Булар жөнүндө Инжилдин 9-бапында Иоанндын аянында да айтылган. Мухаммед кудуреттүүлүгүнүн бийик чокусунда да, өзүнүн бактысыз күндөрүндө да жөнөкөйлүгүн сактаган. Ага ар кандай урматсый, ызаат кылууларды жактырчу эмес. Амар ибн ал-Хареттиндин айтуусу боюнча, Мухаммед бир дагы алтын динар, кул күң калтырган эмес. Өзүнүн катуу оорулуу экендигин сезип, Византияга каршы жүрүшүн токтотот. Ал өз жерине Меккеге келип, ибадат кылууга катышып, жана аларга өзгөчө сөз менен кайрылат. Аларга исламдын бардык осуяттарын жана мыйзамдарын эсине салып, Мухаммед динге ишенүүчүлөрдү өз ара ынтымакка жана бир туугандык бирдикте болууга, өч алуу адатынан баш тартууга, өзүнүн аялдарына жана уулдарына жакшы мамиле кылууга чакырат. Жана аягында минтип жарыялайт. Чындыгында мен мага тапшырылган ишти аткардым. Мухаммед 632-жылы 8-июнда түштөн кийинки саат 1-де каза болгон. Алла ага бата берип колдосун. Мухаммеддин жашоосунан бир мисал келтирип кетейин. Кудайдан безгендерди жеңүүнүн эң ийгиликтүүсү деп ал Мекке шаарын бошотууну эсептейт. Жеңүүчү пайгамбар шаарга кирди да 13 жыл бою Мухаммедди кордоп, кыянатчылык кылып, ага кысым көрсөткөн элди көрдү. Бирок ал адамгерчилигин жоготкон жок. Ал менсинип бой көтөргөн эмес. Ал шаарды жеңүүгө жардам кылгандыгы үчүн Аллага ыраазычылыгын билдирип, сыйынып жаткандай болуп, өзүнүн таза маңдайын төөнүн башына койду. Аны ата журтунан кууп, ага кордук көрсөткөн элдер ага топтолуп чууруп келе башташты. Алар Мухаммедден кечирим кылуусун өтүнүп, ырайым кылышын суранып жатышты. Бүгүн ал аларга сокку уруп, өчүн алса болмок эле. Бирок мунун ордуна ал минтип айткан: бүгүн силерди эч ким урушпайт. Баргыла, силер эркинсиңер. Кандай ырайымдуулук жана адилеттүүлүк.
Bir көрүнүктүү профессор Абу Алия Ал-Маудиди минтип айткан: эгерде ислам дүйнөсү бүгүнкү күндө кандай көз карашта болсо, ошондой эле ушул көз карашты уланта турган болсо, башкача айтканда эки жүздүүлүккө, алдамчылыкка, оомачылыкка, жек көрүүчүлүккө негизделсе, ал эми анын исламга болгон мамилеси мурункудай эле карама каршылыкта калса, анда ислам эли руханий жана материалдык жактан кризиске учурашат. Кымбаттуу достор, эгер силерди Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны кызыктырган болсо, анда Владимир Соловьевдун Мухаммед, анын өмүрү жана диний окуусу деген китебин окуп чыгууну кеңеш кылабыз. Canım tatkısı gelet merimingden menin kımbattım. Teğirim menin askazım, jölönörüm tayanardım. Canım tatkısı gelet merimingden menin kımbattım. Tatıp aytsa büt baylığı jerdin tabılbay sende. Saktayımın işenimdi özün bergen göz karegimde. Teğirim menin askazım, jölönörüm tayanardım. Saktayımın işenimdi özün bergen köz karegimde. Senden gana tınçlık tavalat canım, sağa umtulat. Dostum boldun sen, boldun bir tuğanım, barınan kımbat. Teğirim menin askazım, jölönörüm tayanardım. Dostum boldun sen, boldun bir tuğanım, barınan kımbat. Teğirim menin askazım, jölönörüm tayanardım. Dostum boldun
sen болдың bir туғаным барынан қымбат барынан қымбат. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.